Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Жаратқан Аллах субхanahu ва таалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тааланың үзгілтіксіз салават саламдары болсын. Урматтуу мұсылман бир туғандар, бүгін біз сіздер менен пайғамбарымыз менен болған адеп жөнүндө бир аз сөз кылмакчыбыз. Чындыгында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аламга рахмат үчүн жиберилген. Бизди надандыктан, караңгылыктан ыйман нуруна, илим нуруна алып чыккан, туура жолду көрсөткөн, үммөтүм деп биз үчүн дайыма күйгөн сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен биз кандай мамиледе болушубуз керек? Чындыгында пайгамбарыбыздын сыпаттары, анын кулк мүнөздөрү өтө кооз. Алла Таала өзү пайгамбарыбызды сыпаттап: "Ва иннака ла ала хулукун азим", сен кереметтүү кулк мүнөздүн ээсисин, жакшы кулк мүнөздүн ээсисин деп Алла Таала өзү пайгамбарыбызды сыпаттап атат. Мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сыпаты менен сыпатталуу биз үчүн дагы милдет болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз кандай жашады, ал кандай өттү, анын жашоосунда кандай осуяттар, насааттар болду. Мына ошолордун баардыгын сыйрасынан, өмүр баянынан окуп үйрөнүп, мына ошол пайгамбарыбыз менен болгон мамилебизди дагы биз оңдоп алышыбыз керек болот. Пайгамбарыбызды Аллах субхanahu ва таала Кур'анда: "Я айюхан наби", о пайгамбар, о Алланын элчиси, "Инна арсалнака шахидан ва мубашширан ва назира", бул аламга сени эмне кылып жибердик? Күбө кылып, эскертүү үчүн жана сүйүнчүлөө үчүн жибердик дейт. Мындайча айтканда, баш ийгендерди бейиш менен сүйүнчүлөгүн, баш тарткандарга эскертүү бар экендигин, тозокко түшүп эскертүү бар экендигин айткын деп дагы мына ушул аятта айтылат. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, Аллаху субхanahu ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды жана биз азыркы айткандай ар бир мүчөсүн өтө кооз, өтө сонун жаратып, анын акыл пикиринин тунуктугуна дагы себеби далил келтирип, себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды баарыбыз билебиз, биринчи Алла Таала жөнүндө кабар бергенде бул сыйкырчы, бул жинди, акылы жок, же бакшы, ар кандай сөздөр менен эмне кылды? Алар ташыргытты, жамандады, сөзүн уккусу келбеди. Мына ошондо Аллаху субхanahu ва таала пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды эмне деди? Анын акылы өз жайында. "Ма далла сахибукум ва ма гава", ал эч качан адашкан да жок, алжыпта калган да жок. "Ва ма янтиqu анил хава ин хуа илля вахйун юха", ал Алла Тааланын гана кабарын мына силерге жеткерип атат деген аятын түшүрдү. Мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул дүйнөдөн өтүп аткандагы эң акыркы сөзү эмне болду дегенде, бир узун хадисте ушундай келет. Бул жерде пайгамбарыбыз ыйлайт экен: "Үммөтүм, үммөтүм" деп ыйлаганда Жибрил периштени Алла Таала жиберет экен. Мухаммадка барчы, сурачы эмне үчүн ыйлап атат. Эми Алла Таала өзү билүүчү. Ошондо Жибрил келип сураганда эмне деп жооп берди пайгамбарыбыз? "Эмне ыйлап атасың?" дегенде, "Менин үммөтүм" деди да. "Менин үммөтүм, менин үммөтүм. Ал кандай болот?" деп ыйлаганда Аллах субхanahu ва таала Жибрилге айтат: "Сен Мухаммадка барып айтып кой" дейт. "Инна санурдика фи умматика ва ла насук". О Мухаммад, биз сага жамандык кылбайбыз, биз сени разы кылабыз, үммөтүңдөн ойлонбогун деген кабарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала жиберди. Андан кийин ушул аят түштү: "Вала сауфа ю'тика раббука фатарда". Бул ошо Духа сүрөсүндө Аллах субхanahu ва таала сага ушундай өзүнүн берешендиги менен ниматын берет, сен разы болосуң деди. Демек, урматтуу мусулман бир тууган, мына биз үчүн күйгөн, бизди жакшы көргөн
пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен мамилебиз кандай болуш керек деген сөз. Анткени пайгамбарыбыз сахабалары менен турганда эмне деди? Мен бир туугандарымды сагындым деди. Ошондо сахабалар айтат: "О Алланын элчиси, биз сенин бир туугандарың эмеспизби?" дегенде пайгамбар жооп берди: "Силер менин бир туугандарым жана сахабаларым, жолдошторумсуңар. А бирок менин бир туугандарым, алар кийин келет, мени көрбөй туруп, алар мага ишенгендер" деди. Демек, ошолор биз экенбиз. Пайгамбарыбыз бизди бир тууганыбыз деп аткандан кийин жана Алланын алдында биз үчүн шафаатчы болуп аткандан кийин биз дагы өзүбүздүн жашообузда пайгамбарыбыз менен болгон мамилебизди оңдоп, түздөп алышыбыз керек. Бул жерде пайгамбарыбыз айтат: демек, пайгамбарыбыз бизди жакшы көргөндөн кийин биз дагы пайгамбарыбызды жакшы көрөлү. Мына пайгамбарыбыздын жакшы көргөндүгүнө дагы бир бул жерде далил. Пайгамбарыбыз айтат: бир киши сапарда жүрүп, түн ичинде бир жерге от жаккан болсо, ошол отко жарыктык болгондугу үчүн ар кандай чымын, чиркейлер, көпөлөктөр келип мына ошол жерге отко кабыла берет дейт да. Түшүп күйүп кала берет, жарык болгондугу үчүн ошого жакындай берет. Анан ал киши ал көпөлөктөрдү же чымын, чиркейлерди тоссо деле ошондой боло берет дейт. Мен силерге мына ушул сыяктуумун деди. Пайгамбарыбыз айтып атат. Ошол киши оттон кандай чымын, чиркейлерди, көпөлөктөрдү коргогон сыяктуу, мен дагы силерди тозоктун отунан коргоочу болуп жиберилдим. Мен эскертүүчүмүн. Мен пайгамбармын деп пайгамбарыбыз өз сөзүндө айтып атат. Демек, биздин тозокко түшүп калышыбыздан коркуп, пайгамбарыбыз мына ушул иштерди аткарып, Алланын алдындагы эң бир акыркы суранычындагы пайгамбар ушу биз үчүн калтырып аткан сыяктуу. Эң алгачкы пайгамбарга болгон адебибиз бул биздин чындыгында пайгамбарыбызга ыйман келтиргенибиз экен. Биз айтып өткөндөй, пайгамбардын хадисинде келет: ислам 5 түркүктөн турат. Ошонун эң алгачкысы Алла Таалага ыйман келтирүү. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чыныгы, акыркы Алланын элчиси экендигине ыйман келтирүү. Бул биздин эң негизги милдеттерибиздин бири. Мына ошондуктан Алла Таала Куранда айтат: "Я айюханнас", пайгамбарыбыздын тилинде айтып атат: "О пайгамбар, айткын" дейт. "Кул, я айюханнас", о адамдар, мен силерге элчи болуп жиберилдим деп адамдарга айткын деген Алла Тааланын ушул жерде сөзү бар. Демек, биздин пайгамбарыбыз бир коомго же бир урууга эле эмес, жалпы адамзатка пайгамбар болуп жиберилгендигин биз чын ынанын менен ишенген болсок, бул болсо дагы биз аны менен чыныгы мусулман, муъмин болобуз. Андан кийин ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон эң негизги адептерибиздин бири болот. Пайгамбарыбыз сөзүндө мындай айтат: "Мен Алланын аты менен касам ичемин, мени кайсы бир адам уккан болсо пайгамбар экенимди" дейт. Ал жөөт болсун, ал христиан болсун, ал же бутпарас болсун, башка болсун, менин чыныгы пайгамбар экендигимди угуп туруп, мага ыйман келтирбей бул дүйнөдөн өткөн болсо, демек алар тозок отуна түшүүчүлөр деди пайгамбарыбыз. Бул ошол имам Муслим рываят кылган хадисте келет. Демек, бул дагы бизге далил болот. Биздин пайгамбарыбыз бир эле коомго эмес, же эле бир эле арабтарга эмес, жалпы адамзатка, анын ичинде жиндерге дагы пайгамбар болуп жиберилгенин айгинелеп турат. Демек, биринчи адебибиз эмне болду? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ыйман келтирүү. Экинчиси, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрүү экен. Пайгамбарыбыз бизди кандай жакшы көргөн болсо, биз дагы ошондой жакшы көрүшүбүз керек. Бул жерде Алла Таала айтат: "Ан-набий аула бил муъминина мин анфусихим". Пайгамбар, Мухаммад пайгамбар момун мусулмандардын өзүнүн жанынан дагы пайгамбарлары артык болуш керек деп атат. Демек, пайгамбарды жакшы көрүү деген маселе турат. Эми ушул жерде пайгамбарыбызды биз жөн эле сөз менен жакшы көрдүк деп эле айткан жетиштүүбү деген суроо туулушу мүмкүн. Чындыгында бул жетиштүү эмес. Анткени биз пайгамбарды жакшы көргөн болсок, анын жолун жолдошубуз керек. Ал айткан буйруктарды аткарышыбыз керек. Пайгамбар
тыйган нерселерден барыбыз эмне кылышыбыз керек, тыйылышыбыз керек. Мына ошондо гана биз чыныгы пайгамбарыбызды жакшы көргөн болобуз. Пайгамбарыбыз бул хадисте айтат: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыз силер толук ыймандуу боло албайсыңар, мен силерге атаңардан, балаңардан, жалпы элден сүйкүмдүү болмоюнча дейт. Ошол хадисте айтканда Умар айтты: "О Алланын элчиси, сизди мен бардык адамдардан жакшы көрөм, бирок өзүмдөн кийин" дейт да. Илля нафси дейт. Биринчи өзүмдү жакшы көрөм, анан башка адамдарга салыштырганда сизди эң жакшы көргөн адамым сиз дейт. Ошондо пайгамбарыбыз айтат: "Ла я Умар, жок Умар" дейт. Андай эмес дейт. "Валлази нафси биядихи хатта акуна ахабба илейка мин нафсик." Мен сенин өзүңдүн нафсыңдан да сага сүйкүмдүүрөөк болушум керек. Буга мен касам ичип, ант ичип да айта алам, деди пайгамбарыбыз. Ошондо Умар ибн Хаттаб Алланын аты менен касам ичип айтты: "Ла анта ахаббу илейя мин нафси." О Алланын элчиси, менин нафсымдан дагы сен мага артыгырааксың, сүйкүмдүүрөөксүң деген жооп бергенде пайгамбарыбыз айтты: "Ал ана я Умар." Мына эми Умар, сенин иманың толук болду, бекем болду деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол хадисте айтып атат. Демек, биздин алымдарыбыз айткандай, имам Кады Аят менен Ибн Баттал айтат: "Ал-махаббаты жакшы көргөндүктүн 3 түрү болот" дейт да. Биринчиси махаббатул ижлал вал илзам. Мисалы, атаны урматтаган, жакшы көргөн сыяктуу дейт. Экинчиси боорукерлик кылып баланы жакшы көргөн сыяктуу дейт. Үчүнчүсү ошо экөөнүн аралаштырып дейт, жалпы адамдар жакшы көргөн сыяктуу. Мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы көрүү мына ошол үчөөнү тең камтып алыш керек экен да. Атабызды жакшы көргөндөй, балабызды жакшы көргөндөй, андан да артык пайгамбарыбызды жакшы көрүшүбүз керек деген маанини биздин бул даанышман алымдар айтып атат. Андан кийин имам Кады Аят айтат: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жакшы көрүүнүн белгиси нусрату суннатихи дейт. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө жардам берүү, бекем болуу. Мына ошол сүннөттүн жолунда жүрүү. Ошол жолдо болгон мүмкүнчүлүгүн жумшоо деп атат да. Мына ошондуктан биз колдон келишинче мына ошол жаатта дагы эмне кылышыбыз керек экен, аракет кылып пайгамбарыбызды бардык нерседен өзүбүздүн жаныбызга артык сүйкүмдүү көрүшүбүз керек. Мына Абу Бакыр радиаллаху анху, Умар ибн Хаттабтардын, сахабалардын бул жаатта чындыгында окуялары аябай эле көп. Мына ошолордун бирөөсүн айта турган болсок, мына ошол Абу Бакыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен Меккеден Мадинага чыкканда бирде эле Абу Бакыр оң жагына өтүп калат экен, пайгамбарыбыздын сол жагына, кээде алдына түшүп алат, кээде артында калып калат экен. Мына ошондо эмне мындай кылып атасың деп сураганда, о Алланын элчиси, кээде оң жактан баягы душмандык келип калабы же коркунуч келип калабы деп оң жагыңа өтөм, сол жактан келип калсачы деп сол жакка өтөм, алдыңа артыңа өтөм, мына ушундай кылып атам деп, мына ошол пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү. Андан кийинки жанагы Гару Савурга киргендеги биринчи кирип тазаланып, бирдемке болсо мен болоюн, чакса да мени чаксын, зыян тийсе да мага тийсин деп Абу Бакыр мына ошол пайгамбарыбызды жакшы көргөндүктөн, ошого иман келтиргендиктен, чыныгы пайгамбар экендигин билгендиктен мына ошондой иш аракеттерди аткарып аткандыгы бизге белгилүү. Мына ошондой эле башка сахабалардан дагы мына ушундай окуялар көп келет. Биз дагы мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынын жашоолорун окуп туруп, мына ошондой иштерди эмне кылышыбыз керек экен, колдон келишинче аткарып, эң негизгиси пайгамбарыбыздын сүннөтүн карманганга аракет кылалы. Биз пайгамбарыбызды эмне үчүн жакшы көрөбүз дегенде, жакшы көргөнүбүздүн дагы бир себеби Алла Таала пайгамбарыбызды ааламга рахмат үчүн жиберген экен. Алла Таала Куранда айтат: "Ва ма арсалнака илля рахматал лил аламин." Ааламга сени биз рахмат үчүн жибердик дейт. Мааниси, өзүнү бул пайгамбар өзүн ээрчигендерге дайыма райымдуу, мээримдүү дейт.
Демек пайгамбарыбыз аламга рахмат жиберилген менен ошонун ичинде чыныгы аны ээрчүүчүлөргө, момун мусулмандарга ырайымдуу, мээримдүү деп айтылат. Андан кийин адептердин бири бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды урматтоо болуп эсептелинет экен. Чындыгында биз жакшы көрөбүз, пайгамбарыбызды эмне кылабыз? Дайыма урматтайбыз. Демек, биз урматтоонун бири бул жерде алымдарыбыз эмнени айтат? Урматтоонун бири бул жерде Алла Таала Куранда айтат: "Ла таджалу дуа ар-расули байнакум ка дуаи ба'дикум ба'дан." Силер пайгамбарды чакырганда, аты менен же чакырганда, бири-бириңерди чакыргандай, "Эй баланча, о баланча" деп чакырбагыла дейт. Ошол урматтоонун бири "Я айюхан наби", о Алланын элчиси, о Алланын пайгамбары, "Я Расулаллах", Алланын элчиси деп кайрылуу дагы бул адептүүлүк деп билинет экен. Мына ошол Курандагы көпчүлүк аяттарда бир белгилүү эле бир сандарда баягы чакыруу иретинде болгондо Алла Таала өзү дагы пайгамбарын урматтап "Я айюхан наби", "Я айюхар расул", о элчи, о пайгамбар деп чакырды, аты менен чакырбады дейт. Болбосо башка пайгамбарлардын бардыгын "Я Муса", "Я Адам" деп, Адам, Муса деп, Иса деп айтты дейт. А бирок пайгамбарды чакырганда андай чакырган жок дейт. А бирок өзүнүн аты менен Мухаммадур Расулла деген аяттар бар. Бул болсо дагы ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урматынын бири экен. Андан кийин мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды урматтоодо эми сахабалар бул алдыңкы сапта болушкан. Мына ошол сахабалардын тарбиясын көргөн имам Маликтен бир аз мисал келтире турган болсок, имам Малик баарыбыз билебиз, бул Мадинада жашаган, Куран сүннөткө, фыкка бекем алым болгон. Анан өзүнүн шакирттери келгенде бүгүн эмне жөнүндө сабак кылабыз? Хадистен сабак кылабызбы же фыктан, маселеденби дегенде, алар маселелер десе, анда чыгып эле сабак бере берчү экен. Жок, бүгүн хадис өтөлүү десе, азыр токтоп тургула деп кирип, жуунуп, тазаланып, жакшы жыпар жыттуу нерселерди себинип, жакшы кийимдерин кийип, андан кийин жакшы селдесин кийип, андан кийин өзүнүн шакирттеринин алдына чыгып сабак берчү дейт да. Бул болсо дагы ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүсү, ошол эле учурда урматы жана пайгамбарыбызга болгон адеби дейт да. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин жолдо мындай басып кетип атып айтканды да жаман көргөн дейт. Кариха дейт да. Жолдо бирөө кетип атып эле ушундай хадис барбы, бул хадис кандай десе деле айтканды жакшы көргөн эмес дейт. Өзүнүн адеби менен, өз жолу менен гана деп. Мындан башка биздин алымдарыбыз, хадис жаатында жазган алымдар, Ахмад ибн Хамбал, имам Бухарилер бардыгы ошол хадис жөнүндө хадисти жыйнаганда дайыма дарат менен, Алла Таалага тахаджуд менен, дуа менен, намаз окуу менен гана андан кийин эмне кылышкан экен? Китепке ошол пайгамбарыбыздын сөзүн түшүрүшкөн деп дагы биздин тарых китептериде айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон дагы адептерибиздин бири бул ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан үлгү алуу экен. Бул жерде Алла Таала айтат: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана яржуллаха вал явмал ахир." Ким кыяматка ишенсе, Аллага, кыяматка ишенген болсо, мына бул пайгамбарды карасын. Биздин пайгамбарды айтып атат. Мына ушул пайгамбардан үлгү алсын деди. Демек пайгамбардын айткан сөздөрү бар, пайгамбардын айткан кыймыл аракеттери бар, кылган ибадаттары бар, насаат сөздөрү, осуяттары бар. Мына ошолордун бардыгын биз эмне кылган болсок, ээрчиген болсок, бул болсо дагы пайгамбарыбызга болгон биздин эң негизги адептерибиздин бири болуп эсептелинет экен. Мына ошол эле учурда имам Ахмад ибн Хамбалдын дагы бир кыскача ошол адебини айтып кете турган болсок, имам Ахмад ибн Хамбал мындай деп айткан экен: "Ма катабту хадисан илля вакад амилту бихи хатта марра би анна наби саллаллаху алейхи вассалам ихтажама
وأعطى أبا طيبة دينارا فأتيت الحجام دينارا حتى حين احتجمت дейді. Бұл сөздің мәнісі не? Ошол пайгамбарыбыздан үлгү алып жашоосунда жашагандыктан Ахмад ибн Хамбал чоң мухаддис алым болгон бир чоң мазхабтын башчысы болуп эсептелинет. Ушул киши өзү айтат, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ар бир хадисин жазып атканда ошогону жазганга чейин ошого амал кылат элем дейт. Иш жүзүн аткарат элем. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыздын бир хижама кылган боюнча хадисин жазып атсам, ошол жерде пайгамбарыбыз Абу Тиба деген адамга барып хижама кылдырып, ошо хижаманын акысын да берген экен. Дегенден кийин мен да ошол хадисти жазуудан мурда барып хижама кылдырып, анын акысын берип, андан кийин келип мына ошол хадисти жаздым дейт да. Карасаңыз, мына ошол канчалык пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан үлгү алып жатканын. Мына ошондуктан бул чоң алымдардын, имам Маликтин Муаттасы, имам Ахмаддын Муснад китеби, Абу Ханифанын Муснад китептери, имам Шафийдин хадис боюнча дагы китептери биздин күнгө чейин жетип отурат. Мына 1200 жыл өтсө дагы мына ошол китептер бизге азыркы күнгө чейин кече жазылгандай болуп, бардык икир-чикирде чейин бизге баяндап берип отурат. Андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга эң негизги адептерибизден бири бул эмне экен? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүү экен. Мына ошол пайгамбарыбыздын жолунда жүрүү экен. Күндөрдүн бир күндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Пайгамбарыбыз айтат, муну Ибн Масуд радиаллаху анху риваят кылат. Күндөрдүн бир күндө пайгамбарыбыз бир сызык сызды дейт. Ушундай бир чырпыкты алып сызды дагы. Бул Алла Тааланын туура жолу деди. Жоон сызык сызды. Бул Алла Тааланын туура жолу деди. Андан кийин анын жанына кичинекей жолдорду сызды дагы. Бул сабил деди, ал эми булар субул деди. Булар жолдор. Эң туура жол мына ушул жол деди. Эгер ушул жолдо жүргөн болсоңор, анда адашпайсыңар. Эгер мынау кичинекей жаман жолдо жүрсөңөр, анда бул шайтандын жолу, адашып кеткен болосуңар. Деди дагы, ал ошон үчүн Алла Таала Куранда эмне дейт? Анна хаза сирату мустaqиman fattabi'u. Мына ушул туура жол, ушу туура жолду гана ээрчигиле, вала таттаби'у субул, жанакы майда чүйлөлөгөн туура эмес жолдорду ээрчибегиле, фатафаррака бикум ан сабили, анда силер ажырымда болосуңар деген маани. Демек, дайыма мусулмандын абалы, аткарган ибадаты туура жана ыхластуу болуш керек экен. Ошондо гана биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын туура жолунда жүргөн болот экенбиз. Мына бул жерде аятта келет: "Лиябулукум айюкум ахсану амала". Алла Таала силерди сынайт, кимиңер кооз туура амалды аткарган болсоңор деген мааниде алымдарыбыз айтат, Фудайл ибн Аяддар ахласаху ва асвабаху дейт. Ыхластуу болсун жана туура болсун дегенде суроо берет экен. Бул эми тууралыгын, ыхластуулугун беребиз. Тууралыгы кандай дегенде, тууралыгы бул пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайыктуу болсун деген жооп болгон экен. Демек, биздин ар бир аракетибиз эмне болсун? Биз мына ошол пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайыктуу болсун. Караңыз, бул жерде пайгамбарыбыздын хадиси келет. Ана фаратукум алал хауд дейт. Кыяматта пайгамбарыбызга жакшы бир татынакай булак берилет. Аны хауд деп коет. Ал булак аябай чоң. Ошол булактын пайгамбардын хаудындын алдындагы баягы чөйчөктөр иче турган чынылардын саны асмандагы жылдыздан көп дейт. Ошол жерде мен силерди күтөм дейт пайгамбарыбыз. Ал суудан ким ичкен болсо өмүр бою чаңкабайт экен. Мына ошол жерде мен силерди күтөм дейт. Кийин мен силерди күтүп атсам, адамдар келет, ичет, кете берет, бирок кээ бир адамдар ошол жерден четтетилет, ага жете албай калат дейт. Ошондо мен Алла Таалага айтам дейт: "О Аллахым, бул менин сахабаларым, бул менин үммөтүм." Дегенде жооп берет экен: "Иннека ла тадри ма ахдасу ба'дака." Сен билбейсиң, булар сенден кийин эмне жаңылыкты киргизип бергенин. Факулу сохкан соқан лиман баддала ба'ди. Кийин мен айтам дейт, бактысыз болсун ким менден кийин
менин сүннөтүмдү өзгөрткөн болсо, менин жолумду өзгөрткөн болсо деп пайгамбарыбыз мына ушинтип айтам дейт. Мына ушул жердеги пайгамбардын хаудына, пайгамбардын жанына, суусунан ичпей калгандык мына ошол пайгамбарыбыздын жолун таштап салгандык болуп эсептелинет деп биздин аалымдар айтышат. Мына ошондон дайыма биз пайгамбарыбыздын жолунда гана жүрүшүбүз керек. Ошондо гана биз бактылуу болобуз, ошондо гана жан дүйнөбүз байыйт, ошондо гана түбөлүктүү жашоодо пайгамбарыбыз менен бирге болобуз. Андан кийин адептердин бири, урматтуу бир туугандар, пайгамбарыбыз буйрган нерсени аткаруу, андан кийин пайгамбарыбыз тыйган нерселерден тыйылуу экен. Биз дайыма ошол пайгамбарыбыз тыйган нерседен тыйылалы. Пайгамбарыбыз бул жерде айтып атат хадисте: "Дауни ма тарактукум". Мен силерге тим койгон нерсени силер дагы таштагыла, тим койгула. Фа иннама ахлака ман кана каблакум. Мурдагы коомдор эмне үчүн жок болуп кетти, жер менен жексен болду. Бикасрати суалихим, обу жок суроолорунун көптүгүнөн, вахтилафихим аля анбияихим, пайгамбарларына каршы чыгууларынын негизинде жок болуп кетти. Файза нахайтукум ан шайин фажтанибу. Эгер мен силерди бир нерседен тыйган болсом, ошол нерседен тыйылгыла. Вайза амартукум бишайин, ал эми бир нерсени буйрган болсом, ошону колдон келишинче аткаргыла деп пайгамбарыбыз бизге жакшы ушундай бир насаат сөздөрү менен үлгү көрсөтүп атат. Мына ошондуктан биз мына ушул тыюуларга жана буйруктарга дагы эмне болушубуз керек экен, бекем болушубуз керек. Ошондо гана биз чыныгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчиген болобуз деп эсептелет. Ошол эле учурда, урматтуу мусулман бир тууган, пайгамбарыбызга ыйман келтирип атабыз, ага жакшы көрүп атабыз, пайгамбарыбызды ээрчип атабыз, тыйган нерселерден тыйылып, буйрган нерселерин аткаруу эң бир жакшы адептерден болгондон кийин пайгамбарыбыздын сахабаларын дагы урматтап сыйлаган, жакшы көргөн бул мусулмандын негизги адептеринин бири болуп эсептелинет экен. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деп айткан? Ла'аналлаху ман сабба асхаби. Ким менин сахабаларымды сөккөн болсо, аларга Алла Тааланын наалаты болсун деди. Башка бир хадисинде ла тасубба асхаби. Менин сахабаларымды сөкпөгүлө, Алланын аты менен касам ичемин, силер лау анна ахадакум анфака мислу ухуди захабан. Ухуд тоосундай алтын сарптасаңар дагы алардын жарымына дагы силер жетпейсиңер деди. Сахабалар, силердин кызматыңар сахабалардын кызматына жетпейт деп пайгамбарыбыз айтты. Үчүнчү бир сөзүндө ман сабба асхаби фа алейхи ланатуллах вал малаика ван нас ажмаин. Ким менин сахабаларымды сөккөн болсо, ага Алла Тааланын, периштелердин, бардык адамдардын наалаты болсун деп пайгамбарыбыз айтып кетти. Мына ошондуктан Абдулла ибн Мубарак айткан экен, эки сапат, эки жакшы сыпат адамда болсо, ал кутулат дейт. Кайсы десе, биринчиси чынчылдык, экинчиси пайгамбарыбыздын сахабаларын жакшы көрүү дейт. Чынчыл адам пайгамбарыбызды жакшы көргөндөн кийин сахабаларын да жакшы көрөт деген маани чыгат. Мына ошондуктан дайыма биз чынчыл жана дайыма ыхластуу болушубуз керек. Андан кийинки, урматтуу мусулман бир тууган, эң акыркы адептердин бири, бүгүнкү көрсөтүүдө чын адептерди айта берсек көп, бул болсо дагы кимдин мүмкүнчүлүгү бар болгон учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жаткан жерин, кабырын зыярат кылуу. О ажылыкка барганда, умрага барганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Мадинасын, жаткан жерин зыярат кылып, пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп, жүргөн жерлерди көрүп, басып, андан жакшы үлгү алуу экен. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн сиздер менен биз кыскача ошо пайгамбарыбыз менен болгон адеп жөнүндө сөз кылдык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир сахабасы келип пайгамбарыбыздан мындай деп сурайт: "Мата саа я Расулаллах?" Бул ошо чөлдө жашаган араб келди дейт. О Алланын элчиси, качан кыямат болот деп сурады. Ошондо пайгамбарыбыз жооп берди: "Ма адатталаха." Сен ал кыяматка эмнени даярдадың? Эмнең менен даярсың дегенде, ал көп деле нерсе эмес, бирок мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды аябай жакшы көрөм. Сизди жакшы көрөм дегенде, пайгамбарыбыз анта ма ман ахбаб.
андай болсо сен кыяматта ошол жакшы көргөн адамың менен бирге болосуң деп жооп берди. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, мына ушул пайгамбарыбыздын хадисинен дагы үлгү алып, пайгамбарыбыз айтып атат, сен жакшы көргөн адамың менен кыяматта болосуң дейт, бейиште бирге болосуң дейт. Биз дагы мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен кыяматта бирге болууну Алла Таала баарыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.